Данияр Жаныкуловду элдин көйгөй менен ошол адам жүрөт. Кайсыл жерди карасаң эң жакшы адам ушул меме кылып атат. Бөлөк эч ким элдин көйгөйүн чечкен адам жок. İşte o da 30 yılda misal için zam gubernatör geldi, bir jol geldi el üçün işten degen adam. Hem uşundagı işten alabız dep arabanga gelip tekşerip koydu bir iki jolu. Hem arkasından düşüp bayağında kılışı odat. Oşa kişi iştesin da kalsa bizim mına jerlerdi çeçip versin, elge kaytarıp alıp versin. Oşa investorlar төлөгөн жерлерди, например, мээрде bir 10 adamga, bir 20 adamga bölüp versin, oşolар төлөгөн акчаны биз да төлөйбүз мерге. Ушул жерди бизден алып алды. Азыр эми бир жерге барып будай эгейин десең, будай эге турган жер жок. Анан кой малдап чыгайын десең, мынантип казып калса, биздин кой мал өтпөсө бияка, биз мал койду каяка апарабыз? Ассаламу алейкум. Бийлик өкүлдөрүнө кайрылабыз. Именно Акылбек Жапаровго кайрылабыз. Биз мына Жаңарык айылынын тургундары мына жер боюнча Данияр Жалкуловго кайрылганбыз. Келип мына жерди бизге чечип бериң деп, мына жерде 300 гектарда жерди биз аренда катары арендатор төлөп bu жерге будай эгетилек, мал саал кылат элек. Булар инвесторлорго берди бул жердичи. Арабтарга кимге берди, инвесторлор келди. Мына жерди жакыныраак келсеңиз көрсөтүп коелу. Мына жерди казып мынакей. Ушундай казып мына жерлерди уже тосуп алды. Биз мал жанды айдап чыга албай калдык. Анан эми кече мурунку айыл өкмөт азыркы депутат Нурбай Жалалидин ажы Акылбек Жапаровго кайрылып, биз видеосун көрдүм мен. Неме дептир да, бул инвесторлорду алып келдик. Инвесторлордун бизге мисалы үчүн эч кандай пайдасы жок экен, биринчиден. Бир тиын пайда кылбады да инвесторлор, мисалы үчүн келди, анан вагон турат. Ишчилер отурат, не иш кылат билбейм го, бирок чөп экти, чөбү да чыкпады. Bir жылдан ашты. Бул Данияр Жалкуловго биз алыш керек, ол инвесторлорду билбейт экен деп. Бул Жалал ажы өзү билбейт экен негизи булчу. Биз кайрылдык Данияр Жалкуловгочу. Данияр Жалкуловго бу жерден бир тиын пайда жок, бизге пайда, элге пайда да. Данияр Жалкулов элге иштеп атат бу кишичи, элге. Мисалы үчүн мен Данияр Жалкуловду көргөн эмесмин, в общем, бир дагычы. Алыстан да көргөн эмес, только теледен көрдүм, YouTube'дан көрөм. İşte o da 30 yılda misal için zam gubernatör geldi, bir jol geldi el üçün işten degen adam. Hem uşundagı işten alabız dep arabanga gelip tekşerip koydu bir iki jolu. Hem arkasından düşüp bayağında kılışı odat. Oşa kişi iştesin da kalsa bizim mına jerlerdi çeçip versin, elge kaytarıp alıp versin. Oşa investorlar төлөгөн жерлерди, например, мээрде bir 10 adamga, bir 20 adamga bölüp versin, oşolар төлөгөн акчаны биз да төлөйбүз мерге. Мисалы үчүн мээрде мага 20 гектар жер бөлүп берсин, мен төлөйм мисалы үчүн ошонучу. Өзүм төлөп, инвесторго канча берсе мен да берем ошо. Биз бу 20 жыл, 30 жылдан бери, 20 жылдан бери эгебиз ушул жерге. Будай болсо да эгебиз, болбосо да эгебиз, бирок төлөйбүз акчанычы. Кадимкидей төлөп келебиз. Мына инвесторлор канча төлөп атат. Жалал ажынын кандай бул инвесторлор менен кызыкчылыгы барбы? Буларды колдоп атат да инвесторлордучу. Бу инвестор келди, пайдасы жок менен кетиш керек да бу жерде. Бая авам айтып кеткендей, бу жерде канча калк бар. Азыр чөп 400 сом болду. 400 сомдон биз чөп алып бере албай атабыз да малларгачы. Жем бар азырчы. Ошон үчүн бул Жалал ажыны неме кылып Жаныкулов текшерип атат, Жаныкулов билбейт, Жаныкулов билет, Жаныкуловго биз кайрылдык, эл кайрылды. Данияр Жаныкуловду элдин көйгөй менен ошол адам жүрөт. Кайсыл жерди карасаң эң жакшы адам ушул меме кылып атат. Бөлөк эч ким элдин көйгөйүн чечкен адам жок. Эми ушуну эмне адамдар ардеке деп атат. Мына азыр мына жердегилер инвестициялар бизге инвестициялардын пайдасы тийип атат. Булар бизге акча төлөсө мынандай болуп кетет экен. Жок. Бул элди ойлош керек да адамдар. Зыян экен бизге, зыян экен. Зыян эмес, бизгечи бул вообще эле пайдасы жок болуп атат. Биз эл мына ушул Маңгыт айыл өкмөтүндө ушунча жаңа айтып кеттим, ушунча кожолук бар. Ушул кожолук ушул жерден пайдаланып, биз пайдалансак ушул элем бизден пайдаланат экен да. Ушул эле нерсе бизде. Себеби бизде бар болсо элем пайдаланат экен. Анан кийинде бул жерди булар мынантип башка мемелер келсе мынандай жакшы пайда көрөт экенбиз, булардан пайда көрбөйт экен. Ошолор кандай олар пайда көрсө, биз Арман районунда туруп биз пайда көрбөсөк, биз ham ушу жашайлы деген үмүт да. Туура эле жалганбы бул? Ошого айтканым. Эми мында карап көрсөк, азыр мынал жерлерди ушинтип калса, эртең мынал жерлер тос, биз каяка барышыбыз керек? Кандай ушу Данияр ака рахмат ошого, канча жерди мына Армандагылар келип текшерип кетип атат. Мына ушундай жерлерди мына ол Данияр ака бул жерди билбесе ham керек.
Mına жерlerden daha qarap көрсең, biz пайдаланат элек да, мына ушул жерде жаңа айтып кеттим. Мына шу жаңар келинде 500 кожолук бар. Маңгыт айыл өкмөт боюнча 2000 кожолук бар. Бул 11.000 адам дегендей. Ушул адамдардан ишенбесеңер келип сурагыла. Ушул адамдар бардыгы билет. Ассаламу алейкум туугандар. Мына эми biz мына жерге чыкканыбыз себеп биздин айылдан bir 10 километр, мен өзүм миненем да 10 километр чыгат мына жер. Мына ушул жердин көйгөйдөн жеринин баягы мемеси менен болуп атат да биздин мына чогулганыбыз мына жерге. 3 километр чыгабы? Ушу 3 километр болсо биз 3 километрден чыгып алып мына турган мына ушул ошо дөңдүн мына бетине биз buğday, suday egет элек, чөппө, орот элек бул жерден. Ушинтип мында карасак быйылкы жылы мына жерде биз араптарга бербирдик деп Алиянаров айыл өкмөтүнөн келип, биз мына ушул жерлерге будай egет элек. Будай эң жакшы мына жерде болот эле бизге. Эми Алиянаров ушул жерди эптей албаптыр. Алиянаров айыл өкмөтүнүн баягы адамдары. Биздин эми мына жакын экебиз биз бу жерге чыгып алып, будай эгип, бала чаканы багып, мал кой, биз эми мал кой мененбиз да. Mal koyuz uşul yerden bagat elek. Mınal жерди bizden alıp koydu ele. Bu yılkı yılı bir tutam çöp çıkmadı bizde. Bu yılkı yılı gördüğünüz bar yok ele çöp yok. Biz çöp olmasa mına yılganın nark betinde çunkurluklarga mal barbaydı. O şöyle yerlerden çöp orot elek. Ana mınan da hazır bu yılkı yılında karasak mınal yerlerdi mınan kevlap dahi mal uzam etmeyi duran koyuptur. Mınal döndüm bul beti gün koy bet. Buna beti. Бұл күнгөй бетте ештеке болбойт. Коп-курук тупрагы чыгып, шубак болот. Азыр быйылкы жылы биздин койлор бияка чыга албай, мал жандыктарыбыз биз ошол жерде тупрагын чыгарып берди. Ошого эми ушуну ким чечет, ким карайт? Мынал жерде мисалы үчүн биздин Маңгыт айыл өкмөтүндө 2000 кожолук бар. Бул 2000 кожолукту средний алсак 5тен болгондо 11.000-12.000 адам болот бул жердечи. Ушул адамдар ушул жерге биз будай эксек, бұл жерге мына биздин жаңар келип полный егет. 500 кожолук егет. Ушул кожолуктан ашкан болсо, ушул эл пайдаланса, өзүбүздүн элге пайдасы тие беле деген ой да bizde. Мында карап көрсөк азыр бул араптарды алып келдик, биз араптарга берип салдык жер дейт. Ушул мен мына ушул жерди, мына ушул жерди. Мени бардыгы билет. 2001 жыл, 2021 эмес, 2001 жылдан бери мен ушул жерге налог төгүп, ушул жерде 3 гектар жерди мен иштетет элем, будай егип. Мына быйылкы жылы бу жерден налог неме араптарга бердик, бир балай неме экенин биз билбейбиз. Неме экенин биз билбейбиз. Ушул жерди бизден алып алды. Азыр эми бир жерге барып будай эгейин десең, будай эге турган жер жок. Анан кой малдап чыгайын десең, мынантип казып калса, биздин кой мал өтпөсө бияка, биз мал койду каяка апарабыз? Себеп биз мал кой менен жашайбыз да. Жок, биз ушул жерди ушул араптарга берип иштетебиз. Biz mına şu жаңар келин Маңгыт айыл өкмөтүндө ушул жерде пайдаланган адамдарды биз багабыз десе, ондо пожалуйста, азыр көрүп атасыңар. Эл өзүн зорго багып атат. Биз толук мал чарба менен да. Ана мынантип элесе, эртең мына бетине элесе биз каяка барабыз ондо? Элден бирөө ойлош керек да. Бул былтыртан бери ушул жерде мынантип коруп, биз быйыл мына адырга бир малыбыз чыккан жок мына жерге. Азыр малдары бүт эле гайчи үйдө жатат. Көбүнүкү мына ишенбесеңер түшүп сурагыла, элдин көбүнүн койлору өлүп атат. Үйдө биздики жылда адырга чыгып бир бандай айланып келет эле да кой малдар. Эми мынтип эле бирөөлөр жат эле жерден келип алып мына жерлерди эгип атса, анан кийин биз Кыргызстанда туруп, Арман районунда жашап, биз бу жерде колдоно албасак кандай болот? Булар эми биз арендага бердик дейт. Ушуну эл чогулуп, мисалы үчүн бул жерде азыр мен өзүм менен мына Мурзекенин үстүндө 300 гектар ашыгыраак жер бар. Буну 30 адам 10 сотиктен 10 гектардан бөлүп алып бөлүп берем десе. Арендасы канчадан? Булар эч убакта алтын берип бул жерди албаса керек, бизге окшоп эле меме төлөсө керек пул. Туура элеби? Неме дедиңер? Туурабы? Ошого биз өзүбүз ушинтип азыр ушул көйгөйдү кандай болот экен деп ушул жерге силерди чакырганыбыз ушул. Аксакалдарды алып чыкканыбыз жок бул жерге. Бул жер мынандай өзүңөр көрдүңөр, алыс жер, суук, техника болгон техника чыгат, болгон чыга албайт.